Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасы Медирбек Сатыевдин катышуусунда улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол боюнча иш-чара болуп өттү. Жогорку соттун имаратында өткөн жыйынга мамлекет катчы Марат Иманкулов жана мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев, ошондой эле жогорку жана конституциялык соттордун судьялары, аппарат кызматкерлери келишти. Ал эми республика боюнча бардык жергиликтүү сот тутумунун судьялары, аппарат кызматкерлери менен жогорку сотко караштуу сот департаментинин сот адилеттигинин жогорку мектебинин кызматкерлери онлайн режимде катышып жатышты. Эң алды менен сөз сүйлөгөн жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыев уңгу жол мамлекеттин өнүгүүсүнүн негизги багыты экенин, аны терең түшүнүү менен сот системасындагы практикалык иштер менен айкалыштыруу зарылдыгын белгиледи. Уңгу жол Кыргызстандын жалпы журтунун коомдук саясий, социалдык экономикалык, маданий, руханий жактан стратегиялык өнүгүүсүнүн негизги улуттук жолу болуп саналат. Эгемен Кыргызстаныбызды жарандарыбызга туруктуу, коопсуз, бейпил, бакубат, укуктук өлкө катары өнүктүрүүдө узак мөөнөткө эсептелген бул баалуулуктар тутумун түзүү заман талабы. Ошондон улам улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол мамлекеттик идеологиясы ар тараптан колдоого татыйт. Уңгу жол тарых менен бүгүнкү күндүн улуттук баалуулуктар менен заманбап өнүгүүнүн көпүрөсү. Кыргыз элинин нарк насили тарыхын билбегендин тамыры жок дегендей, уңгусун унутпаган эл гана келечекке ишенимдүү кадам таштай алат. Сот тутуму үчүн бул уңгу жолдун мааниси өзгөчө. Анткени мыйзамдуулукту сактоо, адилеттүүлүктү орнотуу жана элдин ишенимин актоо улуттук демдин негизги бөлүгү. Эл калыс бийден калың журт качпайт дейт. Биздин ар бир чечим, ар бир кадам ушул уңгунун бекемделишине кызмат кылууга тийиш. Ошондуктан бүгүнкү жолугушуунун негизги максаты уңгу жолдун идеялык өзөгүн терең түшүндүрүп, аны сот системасында практикалык иштер менен айкалыштыруу болуп саналат. Биримдик бар жерде ырыс бар дегендей, биримдик менен аракет кылсак, уңгу жолдун маңызын толук ачып, ийгиликтерге жете алабыз. Мындан тышкары, урматтуу кесиптештер, сот тутумунда улуттук демдин орду өзгөчө. Ар бир чыгарылган чечим бул жөн гана юридикалык акт эмес, бул Кыргыз Республикасынын атынан чыгарылган мамлекеттик маанидеги чечим. Демек, ар бир кабыл алынган сот актысы мамлекетибиздин мыйзам үстөмдүгүн, улуттук бийиктигин жана эл аралык аброюн тасыктаган маанилүү укуктук документ болуп саналат. Мындан тышкары, сот отурумдарын басымдуу бөлүгү мамлекеттик тилде, кыргыз тилинде өтүп жаткандыгын өзгөчө маанилүү. Бул мыйзамдуулукту камсыздоо менен катар, улуттук тилдин, улуттук ой жүгүртүүнүн, кыргыз рухунун сот ишмердигинде үстөмдүк кылып жаткандыгынын далили. Демек, уңгу жолду ишке ашыруу деген бул идеологияны сөз жүзүндө гана эмес, күнүмдүк ишибизде, соттук практикабызда, чечимдерибизде жана жүрүм-турум маданиятыбызда чагылдыруу дегенди түшүндүрөт. Урматтуу катышуучулар, белгилей кетчү дагы бир жагдай, улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолунун ишке ашыруу боюнча сот тутумунда чоң иш-чаралар көрүлүүдө. Тактап айтканда, анын аткарылышын камсыз кылуу максатында жогорку жана конституциялык соттордун, жергиликтүү соттордун судьялары, жогорку сотуна караштуу сот департаментинин жана сот адилеттигинин жогорку мектебинин өкүлдөрү кирген жумушчу топ түзүлүп, ал өз ишин баштады. Жумушчу топ тарабынан уңгу жолду ишке ашыруу боюнча кеңири иш планы иштелип чыгып, ал жактырылды. Бул планда сот тутумунда улуттук идеологияны жайылтуу жана бекемдөө боюнча бир катар маанилүү иш-чаралар камтылган. Мунун бардыгы
уңгу жолдун маңызын терең түшүнүүгө, аны күнүмдүк ишибизде колдонууга жана сот системасында улуттук идеологияны бекем орнотууга камсыз кылат. Иш-чарада мамлекет катчы Марат Иманкулов улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолдун негизги таянымдары болгон адилеттүүлүк, мыйзам үстөмдүгү сот бийлигинин ишмердигинде эң биринчи орунда турушу зарыл экендигин белгиледи. Мен айтайын деген руханий дүйнөбүздү, нарктуулугубузду, каада салттарыбызды, үрп адаттарыбыз азыркы мамлекеттик түзүлүштөгү, азыркы конституциялык түзүлүштү, мына биздин идеологиябыз конституцияда көрсөтүлгөнбүз. Мыйзамдуу, светтик мамлекет куруп атабыз деп. Мына биздин максат ушу. Оңгу жолдо деле максат ошо экен. Максат эмне? Азыркы мамлекеттик, коомдук саясий, жарандык институттардын ишин бир нукка буруу менен нарктуу, жоопкерчиликтүү, мекенчил жарандарды калыптандырып, мамлекеттик кубаттуу мамлекетти куралы деген максат. Жалаңан экономикалык жол менен кириш кыйын. Анын үчүн биз элибиз ынтымак менен биримдик ошону камсыздайт экен. Ынтымак менен биримдик деген биздин жана улуттук баалуулуктардын баардыгын пайдаланышыбыз керек болуп атат да. Мындан тышкары сот тутуму өз учурунда уңгу жол боюнча иш-чараны өткөрүп жаткандыгын айтып, төрага Медербек Сатыевке ыраазычылык билдирди. Жыйында Конституциялык соттун судьясы, жумушчу топтун мүчөсү Мээргүл Бобукеева Кыргыз Республикасынын Конституциялык соттун төрагасы Эмил Өскөнбаевдин атынан кайрылуу жасады. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолу жөнүндөгү идеологиялык багытты ишке ашыруу максатында түзүлгөн жумушчу топтун жетекчиси, Жогорку соттун судьясы Нурманбет Ишалиев президенттин жарлыгынын негизинде Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыевдин буйругу менен жумушчу топ түзүлгөндүгүн маалымдап, аны ишке ашыруу максатында алдыдагы 3 жылга эсептелген сот тутумунун иш планы бар экендигин билдирди. Иш-чарада мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Мелис Мураталиев Кыргыз Республикасынын улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жол туурасында кеңири баяндама жасады. Анда ал уңгу жолдун негизги багыттарына токтолуп, айрыкча мамлекеттик тил мамлекеттүүлүктүн белгиси экендигин айтты. Ошону менен катар кыргыз тилин сактоо жана өнүктүрүү ар бир жаран үчүн ыйык парз экендигин белгилеп, мамлекеттик тилди коомдук турмуштун бардык чөйрөлөрүндө толук кандуу пайдаланууга шарт түзүү зарылдыгын эске салды. Биздин максатыбыз уңгу жолун алып калганда биз элибиздин аң сезимине, ошол тилибизге болгон мамилебизди өзгөртүп, сыймыктануу сезимин жараткыдай, күчтөп, кыйнап, кыргыз тилин, мамлекеттик тилди билбесең кызматка алынбайсың деген чектөөлөр менен эмес, кыргыз болуп жаралганыма сыймыктанам деген өмүттө жашашыбыз керек. Мындан тышкары кыргыз элинин тарыхы боюнча көрсөтмө далилдерди келтирүү менен кеңири баяндама жасады. Мамлекеттин күчтөнүп өсүшү жаратылыш ресурстарына көз каранды эмес. Мамлекеттин күчтөнүп өсүшү ошол мамлекеттин аянтынын чоңдугуна же аздыгына да көз каранды эмес дейт. Мамлекеттин күчтөнүп өсүшү географиялык ээлеген абалына да көз каранды эмес дейт. Түндүктөбү, түштүктөбү, чөлдөбү, муздабы ага эмес дейт. Ага байланыштуу эмес дейт. Бир гана шартка байланыштуу. Мамлекеттин күчтөнүп өсүшү адамдык ресурска байланыштуу. Себеби мамлекетти башкарган да, өстүргөн да, өркүндөткөн да бул адам. Адамдар, эл өзү. Адамдык ресурсту калыптай турган мамлекеттин эки эле тармагы бар. Адамдык ресурсту калыптай турган. Калгандары аны жөнгө салат, оңдойт, түзөйт, бирок негизги түптөөчү, калыптандыруучу эки гана тармак. Бул билим берүү, билимсиз, илимсиз өнүгүү болбойт, бул баарыбызга белгилүү. Экинчиси маданият. Ошол экөө төп келгенде гана адамдык ресурс толук кандуу болот да, анан кубаттуу мамлекет кура алабыз. Мына биздин уңгу жолдун негизги максаты ушул. Адамдык ресурсту калыптандыруу. Биздин мисалда бизге кандай жарандар керек? Нарктуу жарандар керек. Мекенчил. Анан жоопкерчиликте. Иш-чаранын соңунда Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев Марат Иманкулов менен Мелис Мураталиевке атайын келип терең мазмундуу баяндама жасап, уңгу жолдун маңызын кеңири ачып бергендери үчүн терең ыраазычылык билдирип, Кыргыз Республикасынын сот тутумунун 100 жылдыгы китептерин тапшырды.
Төрага иш чараны жабып жатып, сот тутуму дайыма мыйзамдын жана адилеттиктин ордосу катары мамлекетибиздин башкы идеологиялык багытын колдоп, аны өз ичинде чагылдырууга даяр экендигин баса белгиледи. Анткени уңгу жолду биргеликте ишке ашыруу менен мекенибиздин улуттук баалуулуктарын сактап, келечек муундарга мурас катары калтырууга салым кошобуз деди. Сот тутуму дайыма мыйзамдын жана адилеттиктин ордосу катары мамлекетибиздин башкы идеологиялык багытын колдоп, аны өз ишинде чагылдырууга даяр экенин баса белгилеп кетким келет. Биз бул уңгу жолду биргеликте ишке ашыруу менен мекенибиздин улуттук баалуулуктарын сактап, келечек муундарга мурастоого салым кошобуз. Баарыңыздарга бүгүнкү иш-чарага жигердүү катышып, ой бөлүшкөнүңүздөр үчүн терең ыраазычылыгымды билдирем. Алдыда дагы биргелешкен жемиштүү иштер күтүп турат деп ишенем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Ушуну менен бүгүнкү иш-чараны жабык деп жарыялайм. Рахмат.